Аллах субханала тағаланың жалғыздығына, Алланың барлығына, бірлігіне иман келтіріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдың сүннетімен жашаған сіздерге дайыма Алла тағаланың үзгілтусіз рахматы, мейірімі, хидаяты, нұры бола берсін. Бүгінгі жұма күніңіздер құтты болсын. Аллах субханала тағала мына ушул күні қылған бардық ибадаттарыбызды қабыл қылсын. Бірінші қойған қадамдар менен қаталарыңызды кечирип, екінші қойған қадамдарыңыздар менен қадыр барқаңыздарды Аллахым өз алдында жоғарылатсын. Урматтуу мусулман бир туган, бүгүн сиздер менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадиси бар. Мана ушул хадистин айланасында сөз кылмакчыбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Умар радиаллаху анху риwayat кылган хадисте мындай деп айтат. Саласун мухликат дейт. Үч нерсе бар дейт. Мына ошол үч нерсе адамдын бардык кылган амалын жокко чыгарып салат дейт. Ва саласун мунжият, үч нерсе бар дейт. Эгер адам баласы ошол нерсени аткарып жүрсө, аны Аллах субханаху ва таала бардык кыяматтын кыйынчылыгынан куткарат дейт. Ва саласун кафарат, үч нерсе бар, дайыма ошону аткарып жүргөн болсок, билип билбеген каталарыбызды жууп жок кылат экен. Ва саласун даражат, жана бир үч нерсени дайыма аткарып жүргөн болсок, Аллах субханаху ва таала ошол адамдын кадыр баркын жогорулатат экен. Мына ушул пайгамбарыбыз хадисинде келген ар бирине колдон келишинче токтолуп кетели. Эң биринчи мухликат дейт. Биз эң бир корко турган нерсебиз мына ушул болуш керек да. Кыяматта ар бир адамдын өзүнүн кылган жакшылык иши оң колунан китеби менен берилет дейт. Мына ошол анан кийин таразага коюлат дейт. Мына ошондуктан бул дүйнөдө эң бир коркконубуз биздин кылган амалыбыз кабыл болбой калышынан коркушубуз керек. Ошон үчүн туура ибадатты аткарганга аракет кылышыбыз керек. Мына ушул үч нерсе бар, жок кыла турган нерселердин эң алгачкысы пайгамбарыбыз айтат, фашуххун мутаа дейт. Өтө эле мындай сараңдык деп айтсак болот. Же бакылдык десек болот. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадисинде мындай деп атат: "Ла яжтамиу аш-шухху вал иман фи qalbi абдин абадан" дейт. Момун мусулмандын жүрөгүндө эч качан сараңдык менен иман чогуу болбойт дейт. Мындайча айтканда, момун адам сараң болбош керек экен да. Сараң болбош керек экен. Демек баягы акча табияттан эле адамга өтө жакшы көрүнгөн нерсе да. Мына ошол нерсени көп жакшы көрүп эле ошону ээрчип, бул жактагы көптөгөн сооптордон калбаш керек деген сөз. Мисалы кээ-бирлерге ушунча зекет, ушундай садака бар, зекет бар десең, анан эсептеп туруп эле же ушунча үшүр бар десең, жок деп бергиси келбей калат да. Иман, момун, мусулман болгону менен бирок ошол нерсеге даяр эмес. Ошондон өтө сарандыктан өтө алыс болуш керек. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Шарру ма фир ражили шуххун халиун ва жубнун халиун" дейт. Адам баласындагы, эркектеги эң жаман сыпат дейт. Бул анын сараңдыгы жана коркоктугу дейт. Ушул эки нерсе болбош керек дейт эркек адамда деп пайгамбарыбыз айтат. Үчүнчү бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Иттақу зулм. Фа инна зулма зулумату яумал қияма." Силер башка бирөөгө зулумдук, зомбулук кылгандан сактангыла дейт. Анткени зомбулук кылуу, зулумдук кылуу бул кыяматтын караңгылыгы дейт. Кыяматтын караңгылыгы дейт. Эгер бүгүн бул дүйнөдө бирөөгө зулумдук кылсаң, эртең кыяматта ошонун зыянын көрөсүн дейт. Ошондон башка бирөөгө пайгамбарыбыз башка бир хадисинде келет: "Эгер сенин пайдаң тийбесе, бирөөгө зыяның тийбесин" дейт да. Хадистин уландысында ваттақу шух, сараңдыктан сактангыла дейт. Фа иннаху ахлака ман кана qaблакум. Силерден мурдагы коомдорду дейт. Пайгамбарыбыз айтат: "Ислам дининен мурдагы коомдорду ушул сараңдык жок кылды" дейт аларды дейт. Хамалахум ала ан сафаку димаахум вастахаллу махаримахум. Ошол акчанын тыйымдын аркасынан булар бири-биринин кандарын төгүштү дейт. Мурдагы коомдорду айтып атат. Силер мына ошолорго окшоп калбагыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн осиятын айтып атат. Иблис, шайтан Яхья пайгамбарга жолугуп калыптыр. Яхьяга жолукканда Яхья пайгамбар сурайт экен Иблистен: "Эй Иблис" дейт экен, "Эй шайтан, мага айтчы" дейт. "Сен кайсы адамды эң жакшы көрөсүң, кайсы адамды эң жаман көрөсүң" дейт экен. "Ошону айтчы" десе, шайтан айтып атат:
ахаббу аннаси илайя ал-муъмин ал-бахил. Мен ең жақсы көрген адамым бір момын болса, ал өте сараң болса дейді. Ошоны жақсы көремін дейді. Ең жаман көрген адамым біреу фасық болса дағы, ал берешен жомарт болса дейді, ошоны жақсы көремін дейді. Жаман көремін дейді. Ең жаман көремін дейді. Эмне үчүн айтайын дейді? Анткени сараң код кафани бухлуху дейді. Жанагы сараң өзүнүн сараңдыгы менен эле мага ага кыла турган иш калбай калды дейді. Өзүнүн сараңдыгы өзүнө жетиштүү болуп калды дейді. Ошондон ошону жакшы көрөм дейт. Ал эми жанагы бир бузуку болсо дагы, фасык болсо дагы, жомарт болсо, ошонун жүрөгүндөгү чыныгы берген садакасын же зекетин, же кайрымдуулук ишин, же берешендигин Алла Таала кабыл кылып коюп, кийин хидаят берип туура жолго түшүп калышынан мен корком дагы, ошондон ошону жаман көрөм дейт. Яхья, эгер сен Яхья болбогонуңда мен сараңдардын мындай окуяларын сага айтпайт элем деген экен. Ошундай бир неме менен айтып ийдим деп. Ошондон кандай болгон күндө дагы ошол сараңдыктан өтө сактаныш керек. Бул жерде бир аят бар, Аллах субханаху ва таала айтат: "Валлазина якнизуна az-захаба вал-фиддата ва ла юнфикунаха фи сабилилlah фабаширхум би'азабин алим." Ошондой бир адамдар алтындарын, күмүштөрүн Алла Таала үчүн сарптабаса дейт. Мындайча айтканда зекеттерин бербесе дейт. Зекеттин өзүнүн өлчөмү бар, өзүнүн шарты бар, өзүнүн чеги бар. Ошого чекке жеткенден кийин бербесе, бул уже бейбечаралардын, муктаждардын акысы болуп калат. Ошону бербесе, аларга сүйүнчүлөй бер дейт. Катуу тозок менен дейт. Бирок чындыгында биз эгер карап көрө турган болсок, болгону азыркы быйылкы эсеп менен кимде 127 миң акчасы бар болсо, ошол негизги муктаждыгынан ашыкча болсо, ошого 1 жыл айланса, аны эч иштетпесе, ошол акчанын 40тан 1 же 2,5% бул зекетке берилиш керек. Bir 3 миңден ар жак бер жак болуп калат. 3,5. Демек, эң биринчи мына ушул. Сараңдыктан момун мусулман аябай сактаныш керек. Экинчи, адамдын амалын жок кыла турган нерсе бул хаван муттаба дейт. Хаван муттаба деген сөз адам өзүнүн ичиндеги нафсын, кумарын ээрчүү деген сөз. Шариатка ылайык келбеген бардык нафс жамандыкка, бузукулукка чакырган нерсени ээрчүү дейт. Алла Таала Куранда айтат: "Афараайта ман иттахаза илахаху хава ва адаллаху Аллаху ала илмин ва хатама ала сам'ихи ва qalbihi ва жа'ала ала басари гишава фаман яхдихи мин ба'диллах афала тазаккарун" дейт. Бул аятта мындай деп келет: "Силер көрбөйсүңөр, ушундай бир адамдар бар, алар өздөрүнүн нафсысын өздөрү кудай кылып алды" дейт. Нафс айткан жака, кумары кана турган жака баса берет дейт. Шариатка эч бир төп келбейт дейт. Алар чындыгында адашты дейт. Алла Таала аларды адаштырат. Жана алардын көздөрүнө, жүрөктөрүнө, кулактарына мөөр басылат дейт. Эч бир мындай акыйкатты көрбөйт, акыйкатты укпайт деген сөз. Ислам, акыйкат буларга жабылып калды дейт. Мөөр басылып, эшиктери жабылып калды дейт. Фаман яхдихи мин ба'диллах. Эми аларга ким хидаят берет? Хидаятты негизи бир гана Алла берет. Афала тазаккарун. Ушундай нерсени ойлонбойсуңарбы, эстебейсиңерби дейт. Ошондуктан мына ушул биздин жашообуздагы эң негизги мыйзам бул Куран жана пайгамбардын сүннөтү. А бул жердеги пайгамбар бул айтып аткан нерсе бул шайтандын жолу менен жүргөндөрүн айтып атат. Каалаган нерсесин шариаттан чыгып кылган адамдарды айтып атат. Бул жерде Умар ибн Али ибн Аби Талибтин мындай бир жакшы сөзү бар экен. Бул мындай деп айтат: "Инна ахвафа ма ахафу иттиба'л хава ва тулул амал" дейт. Мен эки нерседен аябай корком дейт. Бул Али ибн Аби Талиб. Биринчиси дейт, ушул адам өзүнүн нафсысын ээрчиген болсо, экинчиси аябай кыялкеч болсо дейт. Өзүнүн кумарын, нафсысын ээрчиген адам ал акыйкатты көрбөй калат дейт. Ал эми аябай кыялкеч адам акыретти унутуп коет дейт. Ала ва инна дуnya qad tarahalat mudbiratan ала ва иннал ахирата qad tarahalat muqbilatan ва ликулли вахидин минха банун. Демек, азыркы дүйнө болуп атат, кыяматтагы болуп атат. Бул дүйнөнүн дагы, акыреттин дагы адамдары бар дейт. Анын да адамдары бар дейт. Ошондо силер акыреттин адамы болгула.
Бул дүйнөнүн адамы болбогула. Бүгүн амал кылуу бар, эсеп китеп жок. Ал эми эртең кыяматта эсеп китеп бар, амал жок дейт. Эртең кыяматка барганда намаз окуйын десең окуй албайсың. Зекет берем десең бере албайсың. Бирөөгө жылмаям десең да жылмай албайсың. Ошентип да садака алайын десең жок, эч нерсе жок. Ошондон бүгүн амал кылуу күн. Ошондон адам баласы өзүнүн хавасын ээрчибеш керек, кумарын ээрчибеш керек. Бир гана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү менен жашоого аракет кылыш керек. Назиат сүрөсүндө мындай деп айтат: "Ва амма ман хафа мaqama rabbi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa." Чындыгында Аллаху субхана ва тааланын бир даярдап койгон жерин билип, туюп, түшүнүп туруп корккон болсо, тозокто эстеп, өзүнүн нафсысын ушундай хава, кумарлардан, ар кандай нафсы жаманга буйрган нерселерден өзүн тоскон болсо бир адам, fa innal jannata hiya al-ma'wa, ошол адамдын кыяматта баш калкалай турган жери бул бейиш болот дейт. Демек баардык шарият тыйган нерселерден алыс болсок, демек ал адамды бара турган жери бейиш болот дейт. Бул экинчиси. Үчүнчү, адамдын баардык амалдарын жок кыла турган нерсе бул i'jabul mar'u bi nafsi. Бир адам өзүнө өзү мокуму канып, өзүнө өзү мактаса, мындайча айтканда, башка бирөөлөргө кемсинтүү менен карап, өзүнү башка бирөөлөрдөн жогору койсо, ушундай мааниде келет. Же болбосо мен андан жакшымын деп мындай жүрөккө ошол нерсе отуруп калса дейт. Бул эң жаман нерсе. Адамдын мухликат дейт пайгамбарыбыз. Мухликат дегени жокко чыгарат. Амалдарың, бардык нерсең жокко чыгат. Ошондон багы шайтандын айткан сөзү ушул болду да. Шайтандын багы Алланын рахматынан алыстаганы, түбөлүк кийин тозокто жашай турганы, бул ана хайрун минху, мен андан жакшымын дегендик үчүн. Адам атаны жаратып ушуга сажда кылгыла дегенде сажда кылбай койду. Мен андан жакшымын, мен оттон жаралгам, ал кайдагы бир топурактан, ылайдан жаралган деп сажда кылбай койгон. Ошондон эч качан мактанбаш керек. Адам өзүнө өзү мокуму канбаш керек. Канча амал кылсак дагы аз, көбүрөөк ибадат кылайын. Канча кайрымдуулук кылсак дагы аз болуп калды, дагы көбүрөөк кылайын деп чын ыхлас менен, ниет менен кылыш керек. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам дайыма өзүнүн ушундай бир дуасы бар эле. Я хайюм, я хайю я кайюм би рахматика астагис. Алла дейт экен. Бир гана сенин рахматың менен да гана жардам сураймын. Аслих ли ша'ни кулла, менин бардык ишимди жакшы кылгын, оңдогун, вала такилни иля нафси тарфатайн, мен өзүмдүн нафсимди өзүмө жүктөп койбогун дейт экен да. Эң жаман нерсе ошол дейт да. Бардык нерсе Алладан. Эми эгер Аллахым, башка бир хадисте келет экен, Аллахым сен мени өзүмдүн нафсыма таштап койсоң дейт, ал мени жамандыкка жакын кылып, жакшылыктан алыс кылып коет дейт. Мен бир гана сенден рахматыңдан башка эч нерсеге ишенбейм деп пайгамбар ушундай дуа кылды экен, дуа кылчу экен. Вала такилни иля нафси тарфатайн. Бир көз ирмемде мен өзүмдүн нафсыма таштаба дейт экен да. Юсуф сүрөсүндө келет, Алла Таала айтат: "Инна нафса ла амаратун бис-су" дейт. Адамдын нафсы эгер тим койсоң, ал жамандыкка буйрат дейт да. Жамандыкка буйрат дейт. Тим эле койгон эле жамандыкка буйрат дейт. Ошондон бул нафсы тарбиялоо, бул иман менен, дин менен, ислам менен, Куран менен, сүннөт менен болот экен. Бул жанакы адамдын амалын жок кыла турган нерселер. Эми 3 мунжият дейт. Адамды кутулта турган, тозоктон кутулта турган, кабыр азабынан кутулта турган, кыяматта эсеп китептен кутулта турган, бара турган жери бейиш боло турган нерселер көп, бирок ушулардын хадистеги нерселерди гана айталы. Эң биринчиси ал-адлу фил гадаб ва рида. Курсан кубанып турган учуруңда дагы, аябай ачууң келген учурда дагы сен адилеттүү бол дейт. Адилеттүү болуш керек деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өз хадисинде айтып атат. Алла Таала Куранда айтат: "Я юхаллазина аман куну кавамина лиллахи шуада бил қист." Эй момун мусулмандар дейт. Бул караңыздар, имандуулар дейт. Эй имандуулар, силер дайыма адилеттүү болгула. Вала яжриманнакум шанаану қауmin ала алла та'дилу я'дилу хуа aqrabu lit-taqwa. Башка бирөөлөрдүн силердин ачууңарды келтирсе дагы адилеттүүлүктөн тайбагыла. Адилеттүү болгула. Адилеттүүлүк бул таквачылыкка жакын.
Ваттақуллах, силер дайыма Құдайдан қорққыла, тақва болғыла. Инналлаха хабирун бима таамалун. Аллах субхану ва тағала бардық қылған нәрсеңерден хабары бар дейді. Әрбір қылған ішіңден Алла Тағаланың хабары бар дейді. Демек, әділеттүү дайыма болуш керек. Балдардың ортасында болуы, туған ортасында болуы, үй бүлөдө болуы, жұмышта болуы әділеттүү болуш керек. Екінші, мынау әділеттүүлік қуанып тұрғанда дағы, анан ачуысы келіп тұрған малда дегені, кейде қуанып тұрғанда чынығында әділетті болып кетебіз да. Қуанып сүйініп кетебіз, берешен болып кетебіз кейде, жақсы нәрсе. Бір ачу келген малда адамды өзін қармаған, бұл ең чоң нәрсе да бұл. Ең чоң нәрсе. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Абу Дарда келді дағы, я Расулалла, Алланың елшісі, біз қантып құтылсақ болады деді. Қантып құтылауыз деді. Бұл құтылауыз дегені, мұны башқа бір кіші дағы башқа оқияда сұрайды пайғамбарымыздан, қияматтың тозағынан, қияматтың есеп кітебінен қантып құтылауыз дегенде пайғамбарымыз бір еле сөзді айтты. Ла тағдаб деді. Сен ачуланба деді. Жаңағы кіші қайрадан келіп сұрады. Пайғамбарымыз екінші жолы сен ачуланба деді. Үшінші жолы келіп сұрағанда дағы сен ачуланба деді. Ачуланғанда көп адам жаман іштерге барып қалышы мүмкін екен. Дағы бір кіші келді дағы, Алланың елшісі деді пайғамбарымыздан, ең қатты нәрсе емне деді. Десе, ең қатты нәрсе Алланың қарына қалу деді пайғамбарымыз. Ошол Алланың қарынан қантып құтылауыз дегенде пайғамбарымыз ағада айтты, сен ачуланба деді. Сен ачуланбағын, ошол нәрседен құтыласың деді. Ошонда мұсылман дайыма шайтанға алдырып ашуыз керек. Ачу келгенде пайғамбардың өзінің көрсетмесі бар. Дара тала қал дейді. Тұрып тұрсаң отырып қал дейді. Отырсаң тұрып тұрғанда да басыл болса жатып қал дейді. Бол болса ішке шығып кет. Ошондай бәрібір не қылыш керек екен? Ошо қызу қандылықты жоқ қыла тұрған бұл иман болады. Иманыңыз бекем болуш керек. Екіншісі ал-қасду фил фақр вал ғина. Жақсы адамға пайдасы бере тұрған нәрсе, дайыма қолыңда барбы, жоқ бұ, кембағалсың бұ, байысың бұ, орта жолды қарма дейді. Үй бүлөңө сарптағанда, башқа қайрымдылық іш, қандай іш болбосын, сен дайыма орталықты қарма дейді. Орта бол. Көп еле чачып та салба, ма бұл жерде аятта айтып отады. Валлазина иза вала тажал ядака мағлулатан иля унуқиқ вала табсута кулал баст фатақуда малума махсура дейді. Сен бұл жерде айтып отқаны көп еле сараң болып, бақыл болып қарманбағын, көп еле қолым ачық деп чачпағын, өкөнің ортасы болғын, көп еле чачы берсең дағы ертең жоқ, нерсең жоқ болып отырып қаласың дейді. Башқа бір аятта Алла Тағала айтады: "Валлазина анфақу", ошондай бір адамдар, алар сарптағандар қайрымдылық қылып, "Лам юсрифу", алар ысырап қылбайды. "Ва лам яқтуру", көп еле сараңдық, бақылдық та қылбайды. "Ва кана байна залика қавама", ушул сарптоодо орто жолду карманат дейт. Ошондон ошо орто жолду кармануу бул эң жакшы. Эч качан исрап керчиликке дагы барбашыбыз керек, көп эле сараңдык дагы кылбашыбыз керек. Бул ошол шариятыбыздагы ушу үй бүлөгө сарптаганда деле, башка жакка сарптаганда деле ошондой бир жолду кармануу. Үчүнчүсү хошиятуллахи фис-сирри вал алания. Алладан коркуу дейт. Дайыма Алладан коркуп жүрүү. Ал ички дүйнөдө дагы, сыртта дагы дейт. Адамдардын ортосунда болосуңбу, жалгыз болсоң дагы. Ички дүйнөңдө дагы, жүрөгүңдө дагы, ки сырткы көрүнүшүңдө дагы дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өз хадисинде мындай деп айтат: "Ма мин абдин муъминин", кайсы бир момун мусулмандын көзүнөн дейт, бир чымындын көзүнчөлүк жаш чыгып кетсе дейт. Чымындын башчычалык дейт. Жаш чыгып кетсе, ошол жашы чыгып бир денесине тийсе, Аллах субханаху ва таала ошол адамга тозокту харам кылат дейт. Ал адам немеш кирбейт дейт. Караңыздар, Алла не эстеп, көзүнөн жаш чыгып кетсе дейт. Ошол жашы агып кетсе дейт. Кичинекей жаш болсо дагы деп атат бул. Чымындын башындай жаш болсо дагы макул дейт. Мана ошол көзүнөн чыгып терине тийген болсо, ошол адамга Аллах субханаху ва таала не кылат? Тозокту харам кылат дейт. Ал адам тозокко кирбейт. Башка бир хадисте: "Изахша'арра qalbu mu'min min khashyatillah", Алланы эстеп туруп, адамдын денеси бир титиреп кетсе дейт. "Тахатат анху хатаяху кама ятахатта мин шажар варақия",
дарактан жалбырактар күбөлүп түшкөндөй, анын дагы ката кылган иштери, күнөөлөрү кечирилет дейт. Бул качан? Ким Алланы эстеп атып, анын тозогун эстеп, анын бейишин эстеп, эсеп китебин эстеп, адамдын жүрөгү титиресе дейт. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Раайту ражулан мин уммати кад хава фин-нар." Мен өзүмдүн үммөтүмдөн болгон бир үммөттү көрдүм. Ал тозокко түшүп атат дейт. Тозокко түшкөнү калганда фажаатху даматуху аллати бака мин хашиятилlah. Бул дүйнөдө Алланы эстеп ыйлагандыгы үчүн ошол көз жашы келди дагы, ошол тозоктон куткарды дейт. Бул Куранда да бар, намазда да бар, бардыгында ушул бар. Окуган Кураны, түндө окуган тахажжуд намазы, кылган садакасы куткарып калды деп ушул бул узун бир хадистин ортосундагы бир хадис. Ошондон ар бир ишти шариятыбыз буйруган ишти кылганда эң негизгиси чын ихлас менен, ниет менен кылышыбыз керек. Болду, Алла үчүн. Бирөө көрдү, бирөө укту, ал керек эмес. Кафарат адамдын бул дүйнөдө кылган айыбын жашыра турган нерсе. Алла Таала кыяматта жашырып коет экен. Эң биринчиси интизару сала ба'да сала. Намаздан бир намаздан экинчи намазга чейин намазды күтүү дейт. Мана ошол кафарат болот экен. Бул өзү негизи пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ушул хадисинде келет. Ушул хадисти айтып коеюн. Пайгамбар айтат: "Ала адуллукум ала ма яхаллаху бил хатая ва ярфа бихи даражат." Сахабаларга айтып атат: "Силерге Алла Таала ката кылган ишиңерди кече турган, даражаңарды көтөрө турган нерсени айтайынбы?" дегенде ушул хадисте келип атат: "Эң биринчиси исбагул вудуи алал макарих." Даратты толук алуу деген сөз. Бардык шарттары менен даратты толук алуу. Ва касратул хута илал масажид. Мечитке көп-көп басып баруу. Ва интизарус сала ба'да сала. Жана намаздан кийин намазды күтүү дейт. Мына ушул иштерди аткарып жүргөн болсок, бул адамдын даражасын дагы көтөрөт экен. Анын кылган ката иштерин дагы Алла субханаху ва таала кечирет экен. Кийинки даражаны көтөрө турган дагы жакшы бир амалдар, акыркысы бунун эң биринчиси ит'амут таам дейт. Дайыма тамак берүү дейт. Ва ифшаус салам, саламды жайылтуу. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ва салату бил-лейли ва насу ниям. Түн ичинде эл уктаганда намаз окуу. Ушул адамдын кадыр баркын Алланын алдында көтөрөт. Тамак берүү, тахажжуд намазын окуу, саламды жайылтуу. Ушул үч нерсе. Бизден көп беле бир немени талап кылбайт. Айша энебиз айтат: "Ла тазалу малаикату тусалли ала ар-раджули мадамат маидатуху мавдуа." Бул Айша энебиз айткан хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Бир адамдын дастаркону жыйналып, салынып жыйналганга чейин ошол жерге периштелер тынымсыз салаваттарды айтып турат" дейт. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Ким бир мусулманга тамак берип тойгосо, суу берип чаңкаганын кетирсе, ба'адаллаху минан нар сабахана" дейт. Алла субханаху ва таала ошол адам менен, тамак, суу берген адам менен тозоктун ортосун бир чуңкур алыстатат дейт. Ошол бир чуңкурдун алыстыгы, аралыгы канча десе, 100 жылдык жол дейт. 100 жылдык. Эми 700 жылдык болот. Мындайча айтканда, ушундай жакшы бир ишти кылган момун мусулмандарга алардын жүзү тозокту көрбөйт деген маани. Ал бейишке барат деген маани. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер ушул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ушул бүгүн айтылган хадисинен амал кылганга аракет кылалы. Ошол амал кылганыбыз үчүн Аллахым кабыл кылып, баарыбызды ошонун аркасынан бейишке киргизүүнү насип кылган болсун.